Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган жолдор жана инвестициялык долбоорлор тууралуу Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министринин орун басары Солтобаев Талант Осмонбековичтин брифингин баштайбыз. Анда эмесе, Талант Осмонбекович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Бүгүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлиги мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган жолдор жана инвестициялык долбоорлор ишке ашырылышы боюнча маалымат берүүдөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлиги өнөктөш донорлордун каражаттарын тартуу менен 11 жол куруу долбоорун ишке ашырууда жана андан сырткары 5 долбоорду пландаштыруудабыз. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министри донор такталып пландаштырылган долбоорлор бул Балбай Баатыр Каракол участкасынын курулуш долбоору, Корумду Балбай Баатыр жол бөлүгүнүн курулуш долбоору, ошондой эле донорлорду издеп жаткан төмөнкү долбоорлорду жүзөгө ашыруудабыз. Арал Суу Самыр участкасынын курулуш долбоору, Бишкек шаарынын түндүк айланма жолунун курулуш долбоору, Тарас-Талас Суу Самыр автожолунун 105-чакырымдан 198-чакырымга чейинки жол бөлүгү. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлиги тарабынан бир нече эл аралык жолдор коридорунун курулушу ишке ашырылууда. Алардын бири түндүк-түштүк унаа жолу. Донорлорду тартуу менен коридордун алкагында бир нече донорлор ишке ашырылууда. Биринчи фаза бул Казармандан Жалал Абадка чейин жана Кызыл Жылдыз Арал жолунун участогу, жалпы узундугу 125,9 чакырымды түзөт. Проекттин долбоорлук баасы 400 миллион АКШ доллары. Донор экспорттук импорттук банк Кытай Республикасынын. Аткарылган иштер бүгүнкү күндө 303 миллионду аткарылды, же болбосо 76% түзөт. Асфальтобетон төшөө иштери 115 чакырымга бүткөрүлдү. Туннелди 3800 метрди түзөт. Туннелдин узундугу, анын ичинен 2800 метри казуу иштери бүткөрүлдү. Курулуш иштеринин аягы 2021 жылга пландалууда. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун Арал Казарман участогу бул экинчи фаза болуп эсептелинет. Долбоордун наркы 298,7 миллион АКШ доллары, Кытай экспорттук импорттук банкы. Бүгүнкү күндө 252,4 миллион АКШ доллары иштер аткарылды, же болбосо 85% түзөт. Ушул эле долбоордун алкагында эстакадалык көпөрөлөр бар. Бул 1076 метрлик эстакадалык көпөрө 70% бүткөрүлдү. Жана экинчи эстакадалык көпөрө 396 метр. Бул жерде 90% иштер бүткөрүлдү. Курулуш иштеринин аякташы контракт боюнча 2020 жыл. Андан кийинки участок түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун баш кууганды Кызыл Жылдыз участогу 24 чакырымды түзөт. Проекттин баасы 15 миллион АКШ доллары. Донор болуп Ислам өнүктүрүү банкы жана Саут өнүктүрүү фонду болуп эсептелинет. 20 жылы мына быйыл иштер жаңы башталып атат. Бүтүрүлүш планы 2022 жыл. Үчүнчү фазада Эпкин баш кууганды участогу бар. Ал жерде 69,7 чакырымды түзөт. Проекттин баасы 40 миллион доллар. Донор болуп Азия өнүктүрүү банкы эсептелет. Бүгүнкү күндө аткарылган жумуштар бир 10% тегерегинде болду. Курулуш иштеринин аякташы 2021 жылы күтүлүүдө. Андан кийинки жол бөлүгү Балыкчы Кочкор Эпкин участогу, узундугу 70 километр. Проекттин баасы 40 миллион доллар. Донору дагы деле Азия өнүктүрүү банкы. Азыр подрядчик мобилизация иштерин жүргүзүп атат. Быйыл жаңы курулуш иштери башталат жана долбоордун аяктоо мөөнөтү 2023 жыл. Транспорт жана жолдор министрлиги Бишкек-Ош жолунда дагы донорлорду ишке тартып 2 долбоор азыркы учурда иштеп жатат. Бул биринчи долбоор Бишкек-Ош автожолу 45 чакырымды түзөт. Долбоордун баасы 70 миллион. Бул дагы Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып жатат. Аткарылган иштер 57% түздү. Бүгүнкү күндө жылдын аягына чейин 45 чакырым асфальтобетон иштерин бүтүрүп, 21 жылда курулуш иштери аяктайт.
Андан кийинки Бишкек Ош автожолунун фазасы Маданият Жалал-Абад участогу 67 чакырымды түзөт. Проекттин баасы 51 миллион АКШ доллары. Донор Евразиялык өнүктүрүү банкы. Азыркы учурда аткарылган иштердин көлөмү 8% түзөт. Курулуш иштеринин аякташы 2022 жылга күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө Ысык көл транспорттук айланма жолунун долбоорун ишке ашыруудагы иштер жүргүзүлүп жатат. Ал жерде донорлорду тартуу жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен жол курулуштары жүргүзүлүп жатат. Бул участок болсо балыкчы коорумдуу участогу мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулуп атат. Узундугу 104 чакырым, долбоордун баасы 6,8 миллиард сом. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттен бөлүнүп берилген жана аткарылган иштин көлөмү 4 миллиард 271 миллион сомду түзөт. Ысык көл айланма жолунун коорумдуу Балбай участогу каржылоо булактары аныкталып, Ислам өнүктүрүү банкы жана Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан күтүлүүдө. Курулуш иштери кийинки жылы башталуусу деп пландоодобуз. Балбай Батыр айылынан Караколго чейинки участок өкмөттүн фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңешинен 28 августта ушул жылдын отурумунда жактырылды. Жакынкы арада донорлордун миссиясы болот жана алар менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп, каржылоо маселеси талкууланат. Түп кеген жолу боюнча дагы финансылык булактар аныкталган. Азыркы учурда консультанттарды тандоо тендердик процедуралары жүргүзүлүп жатат. Ош-Баткен-Исфана жолу боюнча айтып кетсек, Ош-Баткен-Исфана жолунун 75-чакырымдан 108-чакырымга чейинки участогуда курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып атат. Узундугу 33 чакырымды түзөт. Проекттин баасы 18 миллион АКШ доллары. Азыркы учурда 31% иштер бүткөрүлдү. Курулуш иштеринин аякташы 2021 жыл. Андан кийинки жол курулуш бөлүгү 28-чакырымдан 75-чакырымга чейин. Бул жерде Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги донор болуп эсептелинет. Бул жол участогунан сырткары Бишкек Ош жолунда 700 метр тоннелди куруу, опозун болгон жерде участокты стабилдештирүү жана тоо боорунда таш кулоодон сактоочу сооружениялар курулат. Азыркы учурда долбоор, деталдуу долбоор иштеп чыгуу процессинде жана тендердик документтерди даярдоо үстүндө консультанттар иштеп жатат. Пандемия Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлигинин инвестициялык долбоорлорун ишке ашырууга албетте терс таасирин тийгизди. Карантиндик чаралардын киргизилиши, эл аралык чек аралардын жабылышы кызматкерлердин жана материалдардын мобилизациялоосун татаалдаштырды. Ошондой эле кызматкерлердин жүрүүсүнө тоскоолдук болду. Бул шартта министрлик тарабынан, Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жана Тышкы иштер министрлиги тарабынан эл аралык кызматкерлер жумуш участогуна жеткирүү боюнча иштер уюштурулуп, май айынан бери 450 чет элдик кызматкерлер участокко иш жүргүзүү үчүн алынып келинди. Айрым долбоорлорду ишке ашырууда пандемиянын таасиринин натыйжасында иш графиктери артта калды. Иш графигинин кечигүүсү орто эсеп менен 3-4 ай болуп эсептелинет. Бул подрядчынын кызматкерлеринин мобилизациялоонун кечигиши менен байланыштуу. Долбоорлорду аяктоо күнү али келе элек, бирок подрядчик менен келишим физик келишимдердин негизинде түзүлгөндүгүн эске алуу менен келишимдердин баягы мезгилдери жылышы күтүлүүдө. Жалпысынан бардык эл аралык коридорлор боюнча донорлор аныкталып, иштер жүргүзүлүп жатат. Бир гана Талас Тараз суу самыр жолунун 105-чакырымдан 198-чакырымга чейинки жол бөлүгү донор аныктала элек. Ошонун үстүндө министрлик иш жүргүзүп жатат. Урматтуу жыйын катышуучулары, транспорт жана жол министрлигинин мамлекеттик бюджеттин эсебинен аткарылган жумуштар тууралуу дагы маалымат бере кетсек,
Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министринин алдында жол чарба департаментине байланыштуу 9 автожол башкармалыгы бар. Анын ичинде 57 жол тейлөө мекемелери 18.800 чакырым жолду тейлейт. Анын ичинде эл аралык маанидеги 4000 чакырым, мамлекеттик маанидеги 5500 чакырым жана жергиликтүү маанидеги 9300 чакырым жолду тейлейт. 2020 жылдагы өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу жол чарба департаментинин бюджети 70%га кыскартылды. Бирок ага карабастан өкмөттүн коюлган тапшырмалары бөлүнгөн каражаттын негизинде иштер жүргүзүлүп жатат. Быйылкы жылкыга жол чарба департаментине 1 миллиард 320 миллион сом бекитилип берилди. Аны ичинен учурдагы бюджет боюнча 570 миллион сом, капиталдык салымдар беренеси боюнча 750 миллион сом бөлүнүп берилди. Жалпы 955 миллион сомдун жумуштар аткарылды. Анын ичинен учурдагы бюджет боюнча 455 миллион сом, капиталдык салымдар беренесинен 500 миллион сомдун иштери аткарылып бүткөрүлдү. Бул жумуштар аң чөнөктөрдү жамоо иштери, жолдорду планировкалоо, жайкы кармоо, кышкы кармоо жана утурумдук жумуштар кылынган жумуштар. Капиталдык салымдар беренеси боюнча аткарылган жумуштарга токтолсок, Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбековдун 2020 жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу алкагында райондук борбордук көчөлөрдүн узундугу 153 чакырым жол киргизилген. Бул 23 шаар жана 40 райондун алкагында иш жүргүзүлүп атат. Азыркы учурда республика боюнча 107 чакырым жолду куруу иштери аткарылып бүткөрүлдү. 12 шаарда толугу менен бүткөрүлдү, 6 шаарда жер жумуштары иштелип жатат жана 5 шаарда 50% иштер аткарылды. Ошондой эле 16 район толугу менен бүткөрүлүп, 20 районда асфальт төшөө жумуштары азыркы учурда жүрүп атат. 4 райондо иштер башталып элек. Бирок жер иштери толугу менен бүткөрүлгөн. Жалпылап айтканда, бул бюджеттин 60% иштери азыркы учурда бүткөрүлдү. Калган 40% курулуш сезонунун аяктагыча октябрь айынын аягына чейин бүтүрөбүз деп пландаштырып жатабыз. Андан сырткары мамлекеттик капиталдык салымдардын негизги объектилери 19 километр асфальт төшөө жумуштары каралган, 3 километр асфальт төшөлүп бүттү. Ошондой эле бул капиталдык салымдарга каралган акчага чек арага жакын жайгашкан жолдор да каралган. Көкташ Аксай Тамдык жолу, Аксай Рабат Тамдык Кишемиш жолу 31 миллион сом каралып, бул жерде жумуштар жүргүзүлүп жатат. Кышкыга даярдык боюнча азыркы учурда бекитилип берилген акчадан сырткары дагы өкмөттөн 200 миллион сом кошумча суралды. Өкмөт азыркы учурда бөлүп берүү оюн билдирди. Жалпы айтканда ушундай. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат, Талант Осмонбек. Өчө мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Расмий тилде маалымат берип кетейин. Добрый день, уважаемые телезрители и слушатели. Сегодня Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики предоставит брифинг о реализации строительства автодороги из республиканского бюджета и о инвестиционных проектах строительства автодорог. На сегодняшний день Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики реализует 11 проектов строительства автодорог с привлечением доноров. Также Министерство транспорта и дорог планирует реализацию следующих проектов, где определены доноры для реализации. Это участок строительства автодороги Балбай-Батыр Каракол, проект строительства участка Корумду-Балбай-Батыр, а также следующие проекты, которых еще не ведется поиск доноров для реализации. Это проект строительства автодороги Арал-Сусамыр, строительство объездной автодороги города Бишкек и участок автодороги Тарас-Сусамыр с 105 километра до 198 километра. Министерство реализует строительство нескольких международных коридоров, одним из которых является автодорога Север-Юг. В рамках коридора реализуется несколько проектов. Это первая фаза, участок Казарман-Жалалабад-Кызыл-Жылдыз. Протяженность составляет 126 километров. Контрактная стоимость $400 миллионов. Донором является Экспортно-импортный банк Китая. На сегодня освоено 303
миллион долларов США или 76%. Срок завершения строительных работ планируется на 2021 год. Этот участок включает и строительство тоннеля протяженностью 3800 метров. На сегодняшний день 2800 метров уже пройдено. Участок Арал-Казарман, это фаза 2, включает строительство 99 километров автодороги плюс 2 эстакадных мостов. Контрактная стоимость 298 миллионов долларов. Донором является также экспортный и импортный банк Китая. На сегодня освоено 252 миллиона долларов США или 85%. По строительству эстакадного моста, где мост 1076 метров длиной завершен на 70%, эстакадный мост длиной 396 метров завершен на 96%. Срок завершения строительных работ ожидается в конце 2020 года. Следующий участок Башкуланды-Кызыл-Жылдыз протяженностью 24 километра. Контрактная стоимость проекта составляет 15 миллионов долларов США. Донором является Исламский банк развития и Саудовский фонд развития. Работы только начались в этом году. Срок завершения ожидается на 2022 год. Следующий участок альтернативной автодороги Север-Юг, это участок Эпкин-Башкуланды протяженностью 69,7 километров. Контрактная стоимость составляет 40 миллионов долларов. Донором также является Азиатский банк развития. На участке были начаты строительные работы. Общий объем на сегодня выполненных работ составляет порядка 10%. План завершения строительных работ 2021 год. И участок альтернативной автодороги Север-Юг Балыкчы-Кочкор-Эпкин протяженностью 70 километров. Контрактная стоимость 40 миллионов долларов США. Донором является также Азиатский банк развития. Подрядчик планирует мобилизацию и приступить к строительным работам в течение 90 дней. Срок завершения данного участка 2023 год. Также Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики ведет строительные работы на автодороге Бишкек-Ош, который включает два проекта. Это первый участок фаза 4 Бишкек-Каравалта протяженностью 45 километров. Стоимость проекта составляет 70 миллионов долларов США. Донором является Азиатский банк развития. На сегодня выполнены объемы на 57%. За время реализации уложен асфальтобетонного покрытия 38 километров и 13 километров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Срок завершения данного участка 2021 год. Второй участок автодороги Бишкек-Ош – это Маданият-Джалалабад, протяженность участка 67 километров, контрактная стоимость 51 миллион долларов. Донором является Евразийский банк развития. На сегодня освоено около 8%. Срок завершения строительных работ ожидается на 2022 год. На сегодняшний день ведутся строительные работы по строительству Иссыкульского транспортного кольца, где привлекаются различные доноры и бюджетные средства. Участок Балыкчы-Хорумду протяженностью 104 километра финансируется из республиканского бюджета. Проектная стоимость составляет 6,8 миллиарда долларов. На сегодняшний день работы выполнены на 4,2 миллиарда сомов. На сегодняшний день завершены устройства асфальтобетонного покрытия на 84 километрах. Далее участок Хорумду-Балбай-Батыр. Министерство транспорта и дорог получил одобрение и финансирование по проекту со стороны ИБР. Ожидается подтверждение и финансирование со стороны ФРАТ. Проект строительства Балбай-Батыр-Каракол – это следующий участок. Проект прошел одобрение заседания Совета правительства по фискальной и инвестиционной политике 28 августа этого года. Вскоре состоится миссия ЕБРР, где будет обсуждаться
реализация и финансирование проекта. По реализации строительства автодороги Ош-Баткен-Исфана сегодня ведется строительство автодороги на участке с 75 километра до 108 километра. Донором является Исламский банк развития. Протяженность участка составляет 33 километра. Общее выполнение составляет 32%. Срок завершения строительных работ 2021 год. Следующий участок Ош-Баткен-Исфана, это участок от 28 километра до 75 километра. Донором является Агентство международного сотрудничества. Общая стоимость проекта составляет 133 миллиона долларов США. Этот участок включает, кроме строительства автодороги, строительство тоннеля длиной 700 метров на автодороге Бишкек-Ош, строительство укрепления и стабилизация оползня и камнепадов на автодороге Бишкек-Ош. Проект в данное время находится на стадии детального проекта. Консультант ведет работу по подготовке тендерных документов для отбора подрядчика. Пандемия негативно отразилась на реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики. Введение карантинных мер и закрытие международных границ осложнили мобилизацию персонала, материалов, а также препятствовали свободному передвижению персонала на участке. С целью скорейшего восстановления работы в условиях пандемии Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики, Министерством здравоохранения и Министерством иностранных дел была организована работа по доставке специалистов на участки. С мая 2020 года в Кыргызскую Республику прибыло около 450 международных специалистов. При реализации проектов в результате воздействия пандемии возникло отставание от графика реализации работ. Отставание от графика работ в среднем достигает около 3-4 месяцев. Дата завершения данных проектов еще не наступила, однако необходимо учитывать, что контракт с подрядчиком составлен на основании контрактов ФИДИК, в связи с чем сроки контрактов могут быть изменены. В целом, на все международные коридоры взысканы средства, кроме участка Сусамыр-Талас-Тарас с 105 километра до 198 километра. Информация по работе, проделанной Министерством транспорта и дорог за счет республиканского бюджета. Департамент дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики обслуживает 18 870 километров автодороги, в том числе международного значения 4000 километров, республиканского значения 5500 километров, местного значения 9300 километров. В связи с ситуацией распространения пандемии коронавируса в 2020 году секвестированы бюджетные средства на 70%. Несмотря на это, Департамент дорожного хозяйства, автомобильных дорог проводит мероприятия по реализации задач, поставленных правительством в рамках выделенного бюджета. На 2020 год по дорожной отрасли бюджет составляет 1 миллиард 320 миллионов сомов, по текущему бюджету 570 миллионов сомов, по статье госкапвложения 750 миллионов сомов. Общий объем выполненных работ по строительству местных дорог составляет 950 миллионов сомов, по текущему бюджету 450 миллионов сомов, по статье госкапвложения 500 миллионов сомов. В настоящее время для ремонта автомобильных дорог было выделено по текущему бюджету 430 миллионов сом, из которых за 8 месяцев было выполнено работы на 450 миллионов сом. Это ямочный ремонт, зимнее содержание, летнее содержание, планировка, профилирование. В рамках проекта развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики запланированы капитальный ремонт улиц городов, дорог районов протяженностью 153 километра. Из них в 23 городах 33 километра и в 40 районах 120 километров
асфальтобетонного покрытия. По состоянию на 1 сентября 2020 года капитальный ремонт дорог и улиц завершен протяженностью 107 километров, из которых в 12 городах полностью завершены. Работы в 5 городах продолжаются, выполнены более чем на 50%. Также в 16 районах полностью выполнены работы, в 20 районах ведутся работы и в 4 районах ведутся подготовительные работы. В целом работы завершены на 50%. Кроме того, по статье госкапвложения было запланировано 19,4 километров, из которых завершены 3,6 километра. Также для строительства пограничных автодорог, это Кокташ-Аксай, Аксай-Рават, Тамдык-Кишемиш, было предусмотрено 31 миллион сомов. В настоящее время ведутся строительные работы. По зимнему содержанию правительство дополнительно рассматривает выделение 200 миллионов сомов. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал заместитель министра транспорта и дорог Кыргызской Республики Солтабаев Талант Осмонбекович. Спасибо за внимание.